Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика тили сабагында жолугушуп отурабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кайталануучу жана кайталанбоочу процесстер. Жылуулук процессинин кайталанбоочулугу деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө жаратылыштагы кайталануучу жана кайталанбоочу процесстер менен таанышасыңар. Кайталануучу жана кайталанбоочу процесстердин физикалык маанисин аныктайсыңар жана жылуулук процесстеринин кайталанбоочулугунун далилдерин көрөт экенсиңер балдар. Сабакта кездешүүчү негизги түшүнүктөр булар: кайталануучу процесс, кайталанбоочу процесс, ысык нерсе, муздак нерсе жана жылуулуктун өтүү багыты. Дегиле балдар, биздин жаратылышта ушул кайталануучу жана кайталануучу процесстер дегенибиз эмне? Негизи кайталануучу процесстерге мисалга жыл мезгилдеринин кайталанышын, ошондой эле айдын жерди айлануу кыймылындагы кайталанышын, же болбосо жердин күндүн айлануудагы кыймылдардын кайталанышын айтсак болот. Бирок мунун баарысы салыштырмалуу гана кайталануучу процесс деп айтсак болот. Анткени кайталануучу процесс дегенибиз бул ушул берилген процесс кайра мурунку баштапкы абалына келгендеги процессти биз кайталануучу деп айтабыз. Ал эми жыл мезгилдеринин айланышы же болбосо айдын жердин тегерегинде айланышы бул салыштырмалуу. Анткени бир жылдагы мезгилдин айланышы менен экинчи жылдагы мезгилдин айланышы албетте эки башка убакытта жана алар эки башка мүнөздө болуп өтөт. Ошондуктан буларды биз салыштырмалуу гана кайталануучу процесс деп айтсак болот экен. Негизи табиатта ушу процесстер экиге бөлүнөт экен деп атабыз. Демек, биринчиси бул кайталануучу процесс, экинчиси болсо кайталанбоочу процесстер деп. Мисалы, кайталануучу процесстин мисалында вакуумдагы жана боштуктагы эч кандай сүрүлүү, абанын сүрүлүү күчү жана оордук күчү таасир этпеген космосто вакуумда математикалык маятниктин термелүүсүн карап көрсөк болот. Ал вакуумда же болбосо идеалдык шартта бул маятниктин термелүүсү эч качан өчпөйт, туурабы? Демек, муну биз кайталануучу процесс деп айтат экенбиз. Ал эми кайталанбоочу процесстерге албетте биздин жаратылыштагы баардык процесстер дээрлик кайталанбоочу болуп саналат экен. Мисалга, жөнөкөй мисал эле диффузия кубулушун карап көрөлү. Диффузия кубулушу бул ар кандай заттардын молекулаларынын бири-бирине аралашуу кубулушу деп айтканбыз. Эми ал убакыттын өтүшү менен, мисалы, кургак чай пакетин кайнак сууга малып турсак, ал суунун өңү өзгөрө баштайт. Мына ушунун өзү дагы диффузия кубулушунун негизинде болот. Бирок ал эч качан кайра ошол кызыл өң чайга биригип, суубуз кайрадан тазарып калбайт. Башкача айтканда, тескери процесс жүрбөйт. Ошондуктан бул процесстерди биз кайталанбоочу процесс деп айтат экенбиз балдар. Андан башка кайталанбоочу процесстерге дагы мисал: сынып калган чыны же табак эч качан кайра өзүнөн өзү эле жабышып баягы ордуна келбейт. Же айрылган барак кайра эч качан өзүнөн өзү эле мурунку абалында жабышып ордуна келбейт. Же болбосо кээ бир оорулар өтүшүп кеткенде докторлар бул оору кайталанбоочу процесске келиптир деп айтат. Башкача айтканда, ооруну айыктырып, организмди баштапкы абалга келтирүүгө болбойт деген жыйынтык чыгарат тилекке каршы. Мына мында дагы биз кайталанбоочу процесстин мисалын көрө алат экенбиз. Ошондой эле дегиле биздин жашоо турмушубуздагы эң дагы маанилүү убакыттын кайталанбастыгы. Ошондой эле мисалы, ширеңкенин талын күйгүзөт турган болсок, ал күйүп бүткөндө кара гүлгө айланат. Бирок ал кандайдыр бир убакыттан кайра баштапкы тал калыбына эч качан келбейт. Жана трагедиялык дагы бир процесстердин бири бул адамдын организминин картайышы. Бул дагы, демек, кайталанбоочу процесс. Башкача айтканда, ал карыганда организм жаңыланып, кайрадан жаш абалга келбейт. Бул дагы, демек, кайталанбоочу процесстин бирден бир мисалы боло алат экен балдар. Демек, кайталанбоочу процесстер дегенибиз эмне экен? Демек, биз айтып кеттик, ушу жаратылыштагы дээрлик баардык процесстер кайталанбоочулук касиетке ээ экен. Демек, жаратылыштагы процесстердин көбүн биз ушул кайталанбоочу процесстер деп айтат экенбиз. Бирок балдар, эсиңерде болсо, биз мурунку сабакта термодинамиканын биринчи законун өттүк элек. Мына ушул термодинамиканын биринчи закону дейт балдар.
кайталануучу процесстердин болушуна шарт түзөт экен. Башкача айтканда бул эмне дегенди түшүндүрөт? Ошол эле биз жогоруда айтып кеткендей, сынып калган чыны болсо, ал убакыттын өтүшү менен кайра өзүнөн өзү эле жабышып, баштапкы абалга келет деген ой термодинамиканын биринчи законуна каршы келбейт экен балдар. Башкача айтканда, термодинамиканын биринчи закону ошондой болууга уруксат берет экен. Бирок албетте биздин практикада андай эч качан болбоорун биз билебиз, балдар. Демек, кайталанбоочу процесс дегенибиз эмне экен, балдар? Эгерде муну аныктама түрүндө айтып көрө турган болсок, анда кайталанбоочу процесстер деп өз алдынча анын тескери процесси боло албаган процесстерди айтат экенбиз. Эми балдар, биз жалпысынан ушул жаратылыштагы биздин жашоо турмушубуздагы кайталанбоочу процесстерди айттык. Ал эми биз өтүп аткан темадагы термодинамикадагы же болбосо жылуулук процесстериндеги кайталанбоочу процесстер дегенибиз эмне экен балдар? Анын дагы мисалдарын карап көрөлү. Жылуулук процесстеринде ушул процесстин кайталанбоочулугу эмне менен түшүндүрүлөт? Мисалга, ысыткычтын үстүндө турган казанга жылуулук өтөт. Эгерде биз ысыткычты күйгүзсөк, бирок эч качан тескери процесс орун албайт. Башкача айтканда, ошо жылыткычтын үстүнө, ысыткычтын үстүнө казанды койсок, казандын болгон жылуулугу кайрадан ысыткычка өтүп, ал ысыткычтын температурасы андан ары дагы жогорулаган учурду биз эч качан байкаган эмеспиз, байкабайбыз дагы. Демек, жаратылышта жана табиятта мындай кубулуш эч качан байкалбайт. Ошондой эле дагы бир мисал. Мисалы, биз колубузду коюп жылытабыз, Башкача айтканда, ошол ысык мештин темиринен келген жылуулук биздин колубузга өтүп, колубуз жылый. Бирок тескери процесс эч качан байкалган эмес. Башкача айтканда, биздин колубуздагы жылуулук кайра мешке өтүп, ал мештин темирин жылыткан, андан ары дагы ысыткан учур эч качан байкалган эмес жана байкалбайт дагы. Дагы бир мисал. Мисалы, сууга музду сала турган болсок, ал муз бара-бара ээрип, анан суунун температурасы кандайдыр бир тең салмактуулук абалга келет. Демек, бул жерде эч кандай муздан энергия сууга өтпөйт экен. Тескерисинче, суудан музга энергия берилип, суудан берилген энергиянын натыйжасында суу өзү муздайт дагы, ошондуктан музду салганда ал суу муздарын биз билебиз, балдар. Демек, мындан биз эмне деген түшүндүрөбүз? Мындан биз эмне деген жыйынтык чыгарсак болот, балдар? Мындан эч качан жылуулук муздак нерседен ысык нерсеге өтпөйт экен дегенди түшүнөбүз, балдар, Башкача айтканда, жылуулуктун өтүү багыты эч качан муздак нерселерди камтыган системадан жылуу же болбосо ысык нерсени камтыган системага өтпөйт экен. Ал процесс тескерисинче жүрөт. Башкача айтканда, ысык нерседен ар дайым муздак нерсеге жылуулук өтөт экен. Мына ушул процесс, демек, термодинамикадагы процесстин кайталанбоочулугун түшүндүрөт экен, балдар. Муну биз азыр төмөндөгү дагы бир анимациялык тасма менен байкап, ошондо дагы жакшыраак түшүнөбүз деп ойлойм. Анда эмесе анимациялык тасмага көңүлүңөрдү бурам. Мынакей эки нерсени көрүп турасыңар. Биринчиси Т1 температурадагы ээ болгон ысык нерсе, экинчиси Т2 температурага ээ болгон муздак нерсе. Эгерде бул экөөнүн бириктире турган болсок, жылуулук ысык нерседен муздак нерсени көздөй өтө баштайт. Убакыттын өтүшү менен бул эки нерсенин температурасы бара-бара теңеле баштайт. Качан алардын температурасы теңелген учурда, бул учурду биз термодинамикалык тең салмактуулук абал деп айтат экенбиз. Мында Т1 барабар Т2. Башкача айтканда, эки нерсенин тең температурасы бирдей болуп, ошону менен бирге алар айлана чөйрөнүн температурасы менен барабар температурада болушат экен. Демек, балдар, биз бул жерде айткандай, жылуулук эч качан муздак нерседен ысык нерсеге өтпөйт экен. Ал ар дайым ысык нерседен муздак нерсени көздөй гана багытта өтөт экен, балдар. Термодинамикадагы кайталанбоочу процессте немец окумуштуусу Клаузиус төмөнкүдөй жобо катары айткан экен. Рудольф Клаузиус 1850 жылы жылуулуктун кыймылдаткыч күчү жана андан жылуулук теориясы үчүн алууга мүмкүн болгон закондор жөнүндө деген эмгегинде термодинамикадагы кайталанбоочу процессте төмөндөгүдөй жобо катары берген экен. Демек,
жылуулук өз алдынча эч качан муздак нерседен ысык нерсеге өтпөйт дейт. Бул жобону жылуулук аксиомасы деп да атап жүрүшөт. Жана ошондой эле термодинамиканын экинчи закону же термодинамиканын экинчи башталышы деген атты да алып калган. Демек, жылуулук өз алдынча эч качан муздак нерседен ысык нерсеге өтпөйт экен. Жылуулуктун өтүү багыты ар дайым ысык нерседен муздак нерсени көздөйт экен, балдар. Эми балдар, ушул айтылгандарды бир суроо менен бышыктайлы дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Анда эмесе суроого көңүлүңөрдү бурам. Сынган кумараны килейлеп кайра өз калыбына келтиришти. Бул жерде кайталануучу процесс болду деп айтууга болобу? Биринчиси болот, экинчиси болбойт. Демек, сынган кумараны килейлеп кайра баштапкы калыбына келтириштер. Ошол жерде демек кайталануучу процесс болдубу? Мен оюмча бул суроого деле оңой эле жооп бердиңер болуш керек. Албетте бул жерде туура жооп болбойт. Эмне үчүн болбойт? Анткени сынган кумараны килейлеп отуруп баштапкы калыбына келтиргени менен ал берилген процессти кайталануучулугун түшүндүргөн жок. Анткени эгерде кайталануучу процесс болгондо ал килейленбестен өзүнүн баштапкы абалына кайтып келмек кайрадан. Демек, бул жерде албетте болбойт экен кайталануучу процесс деп айтууга. Эми сабагыбызды андан ары уланталы. Азыр болсо балдар, эгерде ушул кайталануучу процессти биз жашоо турмушубузда жасай алсак эмне болот эле? Анда кандай кызыктар болмок эле? Мына ушул азыр кызыктар жөнүндө төмөнкү видео тасмадан дагы көрөлү. Демек, химиялык ар кандай реакциялардагы жүргөн кубулуштарды, процесстерди тескери фильм же болбосо фильмди тескери айлантып көргөндө кандай көрүнүштөр алынат? Ошону көрөлү дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Засказа, диляра, лопата, стивиду, фандром, андрамиркону, лабома, дази, асеорар, соколитнер, вадна, засеказ. Мына балдар, биздин жашоодо да ушундай, ушул тескери фильмге окшоп кайталануучу процессти түзө алган болсок, анда биз көптөгөн өзүбүздүн каталарыбызды оңдомок элек, балдар. Бирок тилекке каршы мындай мүмкүнчүлүк болбойт экен, балдар. Бирок балдар, биз ушул кайталануучу процессти жазасак болот экен. Башкача айтканда, кайталанбоочу процессти кайталануучу процесске айландырсак болот экен. Бирок бир шарт менен гана. Ал үчүн биз кошумча
энергияны жумшашыбыз керек. Ушул эле айтылып аткан маятниктерди ала турган болсок, кандай? Эгерде ал маятник албетте убакыттын өтүшү менен токтойт реалдуу шартта. Анткени ага биринчиден абанын каршылыгы каршы аракет этет, экинчиден оордук күчүнүн натыйжасында ал акыры барып токтойт. Бирок эгерде ушул маятникке биз сырттан күч берип, аны андан ары дагы улам термелтип турган болсок, анда албетте ал кайталануучу процесске кирет экен балдар. Демек, коромжуланган энергиянын бөлүгүн толуктап туруу менен биз процессти кайталануучу процесске айландыра алсак болот экен балдар. Ошондой эле балдар, биз жогоруда айтып кеткендей, термодинамикадагы кайталанбоочу процессти дагы кайталануучу процесске алып келсек болот экен. Бул эмне деген түшүндүрөт? Бул башкача айтканда, биз муздак нерседен энергияны бере отуруп ысык нерсеге, ал нерсени андан ары да муздатып, ал эми ысык нерсени андан ары дагы ысытсак болот экен. Бул процесс балдар. Ар бирибиздин үйүбүздө ишке ашат. Ишенбей жатасыңарбы? Анда төмөндөгү мисалга кайрылалы. Ар бирибиздин үйүбүздө жайгашкан кадимки эле муздаткыч мына ушул термодинамикадагы кайталанбоочу процессти кайталануучу процесске айландырат экен балдар. Албетте, биз жогоруда айтып кеткендей, кошумча энергиянын натыйжасында. Кана эми ушул муздаткычтын иштөө принцибин карап көрөлүчү. Муздаткычтын иштөө принцибин түшүнүш үчүн биз суунун бууланышы жана конденсацияланышына көңүл бөлөлү. Качан суу бууланганда, ал өзүнөн кандайдыр бир энергияны алып кетет дагы, калган суу энергиясын жоготот, же болбосо муздайт. Мисалы, баарыбыз билебиз, сууга түшүп чыккандан кийин биз üşүйбүз, эмне үчүн? Анткени биз сууга түшүп чыккандан кийин биздин денебиздеги суу буусу бууланат дагы, биздин денебиздеги жылуулукту алып кетет кандайдыр бөлүгүн. Ошондуктан биз üşүй баштайбыз суудан чыккандан кийин. Мына ушул эле принцип ар бир муздаткычта колдонулат экен. Демек, муздаткычтын жөнөкөйлөтүлгөн схемасын карап көрөлү. Мынакей муздаткычтын жөнөкөйлөтүлгөн схемасы. Бул жерде негизги ушул жылуулукту алып жүрүүчү зат катары хладагент деп коет, же болбосо биздин үйдөгү муздаткычтардын көбүндө фреон деген газ колдонулат. Бул жерде биринчи схемадан көрүп тургандай конденсатор, экинчи капилляр, үчүнчү бууландыргыч, төртүнчү компрессор деген түзүлүштөр колдонуп турат. Булар эмне деген түшүндүрөт экен? Хладагент дегенибиз биз жогоруда айтып кеткендей түтүктү айланып жылуулукту алып жүрүүчү зат экен. Компрессор насос принциби менен иштеп, хладагенди түтүк боюнча айланткан мотор. Конденсатор жылуулукту сырткы чөйрөгө берүүчү түзүлүш. Муздаткычтын артындагы бардыгыбыз билген чакмактор ошол конденсатордун өзү экен. Ал эми бууландыргыч болсо, бул түзүлүш аркылуу муздаткычтын ичиндеги жылуулук сыртка алынып чыгат. Бууландыргыч катары муздаткычтын ички беттери эсептелет экен. Эми иштөө принцибине кайрылып көрө турган болсок, компрессор хладагентти бууландыргычтан соруп алат. Бул моментте хладагент газ түрүндө болот. Андан соң компрессор бул газды чоң басым менен конденсаторго киргизет. Бул учурда хладагент кысылып суюктукка айланат. Бул учурда газдын температурасы өсөт. Ысык газ конденсатордун түтүкчөлөрү менен өтүп жатып, жылуулуктун бөлүгүн айлана чөйрөгө берип, бөлмө температурасына чейин муздайт. Андан соң капиллярлар аркылуу хладагент бууландыргычка келет. Анын басымы кескин төмөндөйт. Анткени капиллярлардын диаметри өтө кичинекей болуптан, диаметрдеги капиллярлар аркылуу өткөндө басымы төмөндөйт экен. Ал эми басымынын төмөндөшү менен ал суюктук кайнай баштайт. Жана кайнап бууга айланат. Ал эми бууга айлануу менен ал бууландыргычтын каптал беттеринен жылуулукту алып, аны муздатат. Ошонун негизинде демек муздаткычтын ичинде дайыма муздак температура орун алат экен балдар. Мына балдар, демек биз айтып кеткен ушул термодинамикадагы кайталанбоочу процессти кайталануучу процесске айландыруучу түзүлүш ар бирибиздин үйүбүздө турган муздаткычтар болуп саналат экен балдар. Анда эмесе ушуну менен сабагыбызды аяктайлы. Бүгүнкү сабакта биз силер менен кандай маалыматтар менен тааныштык? Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн балдар биз силер менен кайталануучу процесстер деген эмне экендигин билдик, жана кайталанбоочу процесстер деген эмне экендигин билдик, жана жасалма кайталануучу процесстерди түзүүчү түзүлүштөр менен дагы тааныштык.
Анда эмес балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.